Gün сайын илдетти илештиргендер өлкөдө 100 кишиге өсүүдө. Кече 127 бейтап коронавирусту жеңип, ооруканадан айыкканы менен инфекция дээрлик 500 кишиден табылды. Анын 10 медицина кызматкери. Ушуну менен өлкөдө март айынан баштап коронавирус 52.526 адамга жукту. Bir күндө 482 кишинин коронавирус жуктурганы катталды. Алдыңкы сапта Жалал Абад облусу. Мында 125 адамдын ооруга чалдыкканы аныкталган. Баткен облусунун 107, Ош облусунун 93, Бишкек шаарынын 73 жана Ош шаарынын 54 жашоочусунан вирус табылган. Ал эми Чүй облусунан 14, Ысык Көл облусунан 8, Талас облусунан 7, Нарын облусунан 1 киши илдетилештирген. Ушул тапта 2,5 миңден ашык бейтап ооруканаларда. Ушундай эле сандагы кишилер үй шартында дарыланып жатат. Жаңы учурлардын арбыганын улуттук госпиталдын башкы дарыгери Токтобай Манаев жарандардын санитардык эрежелерди сактабаганы менен байланыштырат. 9 biz октябрда ачылганбыз. 10 күндү 100 болду. Көп актарда да 89га чейин больнойлор жатып калды. Эң негизи алардын бардыгы почти 78% крайне тяжелый были. Эң негизи ар бир адам ойлош керек. Мен эгерде өздүк эрежени сактабасам, кимге зыян? Менин үй бүлөмө зыян. Менин балама зыян. Менин жолдошума зыян. Мен ата-энем өлүп калсам эмне болот деген ойдо болуш керек. Ошондой эле Манаев белгилегендей, улуттук госпиталда 300дөй орун бош. Кычкылтек аппараттары үзгүлтүксүз иштөөгө даярдалып, жеке коргонуучу каражаттардын кору 3 айга жетерлик көлөмдө камдалган. Азыркы тапта ооруканада 82 бейтап дарыланууда. Күн сайын консилиум жасап, сырттагы внешний консультанттар менен жана Сооронбаев, Кутманова жана адамдар менен дагы консультация жасап, приемный отделениеде бизде сильнейший терапевтический профилдеги врачтарды койгон, сразу очерден сортировка жасайт, рентген тартат, тийиштүү обследование бар жүргүзөт. Ал арада дүйнөнү каптаган вирустун эпкини башка мамлекеттерде да токтой элек. Орусияда ооругандардын саны 1.400.000ге жакындады. Мындан улам бийлик коомдук транспортко бет капсыз жана кол капсыз кирүүгө тыюу салды. Эреже бузгандар 5.000 рубль айыпка жыгылат. Күн санап Европада ковидтин кесепетинен көз жумгандар жана жаңы жугузгандардын саны тездик менен көбөйүүдө. Эпидемиологиялык кырдаал начарлагандыктан Швейцария, Польша, Улуу Британия, Чехияда коомдук жайларда санитардык нормалар такыр көзөмөлдөнүп жатат. Италияда вирустун жаңы толкуну дароо жогорулагандыктан өлкө жетекчилиги шаар башчыларына коменданттык саат киргизүүгө уруксат берди. Францияда болсо өткөн жуманын соңунда Парижде жана дагы 8 шаарда кечки 9дан таңкы саат 6га дейин коменданттык саат киргизилген. Анткени 15 октябрда бир суткада эле Францияда 30.000 кишиден инфекция аныкталган. Ал эми Германияда абал мындай. Мен жарандарды ылдамдыкта тарап жаткан коронавирусту токтотууга кайдыгер мамиле жасабоого чакырам. Илимий коомчулук тагайтууда. Илдеттин көбөйүшүнө кишилердин байланышуулары себеп болуп жатат. Эгер ар бирибиз жолугушууларыбызды белгилүү бир убакка чейин кескин түрдө азайтсак, инфекцияга кабылгандардын санын токтото алабыз. Дүйнө жүзүндөгү статистикага көз чаптырсак, вирусту 40 миллиондон ашык адам жуктуруп, илдет 1 миллиондон ашыгынын өмүрүн алды. АКШ, Индия, Бразилияда ооругандардын саны эң көп көрсөткүчтү көрсөтүүдө. Мээрим Дүшүналиева, Нурдан Карипбеков, Пирамида.